Мына бул Нарыш шаарындагы городок аймагындагы таштанды таштоочу жай. Бул жайдын абалы учурда мына ушундай кейиштүү акыбалда. Анткени бул жактагы жашоочулар таштандыны бир эмес 4 урна турса дагы ага эмес жерге чар жай таштап жаткандыктан келип чыгууда. Ал эми Таза Нарын ишканасынын кызматкерлери таштандыны Нарыш шаарын кыдырып бир күндө 2 рет тазалап кетишет. Нурбек Байсалиев Таза Нарын ишканасында дээрлик 4 жылдан бери иштейт. Жаз келип, тиешелүү мекеменин кызматкерлери кардын алдында жаткан таштандылардын баардыгын тазалап бүтө албай жаткан учурлары. Анысы аз келгенсип жергиликтүү тургундардын тамак аш калдыктарын, малдын кыгын жана от жаккандан чыккан гүлдөрдү атайын таштанды таштоочу урнага таштабай жаткандары өкүндүрөт. Биринчи күн сайын 2ден, кээде 3төн чыгарып калабыз. Анан айлананы чачып эле ташташат, амантыра. Çelikleri пустой, айланаларды полный эле монтуп чачып таштап кетишет, кайра терсең деле ошол. Ошол элдерге кайрылат элек ушу унага салып эле ушинтип берсеңиздер, бизге деле жүгүбүз жеңилдеп эле ушинтип калат элек да. Ал эми Нарыш шаарындагы Шералиев көчөсүнүн жашоочусу Элмира Абдрахманова Таза Нарын ишканасынын кызматына нааразы. Анткени аталган көчөдө бир гана таштанды чогултуучу жер бар. Кыш мезгилинде көп байкалбаганы менен күн жылып баштагандан бери ташталган акыр чикирлер убагы менен алынып кетпегендиктен жагымсыз жыт каптап ары бери өтүүгө мүмкүн эместигин айтат. 2 мал алып атабыз деп атат булар. Анан ошо 2 мал алып атканы билинбейт да, бу жерде мусор постоянно керелин кечке толуп турат. Мындай таптаза болуп жайып алып калганын көрүүгө болбойт да. Мындай нааразычылыктардын чын төгүнүн билүү үчүн Таза Нарын ишканасынын жетекчисине кайрылдык. Берген маалыматында Нарыш шаарында таштанды таштоочу 160 жай, 300дөн ашык урналар коюлган. Күнүнө 2 мал шаарды акыр чикирден арылтуу үчүн 9 автоунаа жана 20га чукул кызматкер тартылган. Бир күндө 150 кубка чукул таштанды чыгарылып, карга жайлоосуна барып төгүлөт. Айрым аймактарда 2 жана 5 күндөрү гана кыдырып чогултуп кетип турушат. Күнүгө эртең менен 8-9 маршрут менен машиналар чыгат. Ушак алат күнүгө. Андан сырткары жана мисалы үчүн эскиртис деп коелу, ошо эскиртисте жана сигнальный метод деп коебуз. 5-6 күн 5-күнү ыртыстын үстү жагына барат. Суббота күнү ыртыстын ылдыйкы жагына эскиртиска. Элдерде уже көнгөн таштандыларды жана чогултуп, тиги мüşөктөргө салып, чакаларга салып деп коелу, ошентип сигнал берип барганда алып чыгат. Анан биздин балдар аны алып кетет ташып. Мисалы үчүн 2-5 күн сайын советскийдеги жана промежутокто элдерде көнгөн ошол 2 жерден алып кетип турат, 2-5 күн сайын. Маалымат иретинде айтсак, учурда таштанды үчүн үй бүлөдөгү ар бир кишиге 12 сом. Эми мекеменин берген маалыматында апрель айынан тарта бир киши үчүн 20 сомго көтөрүлөрү күтүлүүдө. Жипара Насырова, Нурсултан Болотбеков, өлкөдө Нарыш шаары.